Саламатсыңарбы балдар? 8 классынан кыргыз тили сабагын өтөбүз. Бүгүнкү өтүлө турган тема жаксы сүйлөм. Балдар, бүгүнкү сабакта жаратылыштын кооздугун көрүү, комуз күүсүн угуу менен силердин көңүлүңөр сабакка карата тартылганына толук ишеним бере алам. Эмесе, сабакты угуп жатып, жылмайып коюуңарды суранам. Сабактын максаты менен таанышып алалы. Жаксы сүйлөм тууралуу маалымат аласыңар. Түзүлүш өзгөчөлүктөрүн билесиңер. Жаксы сүйлөмдөрдү ажырата билүү жөндөмдүүлүктөрүңөрдү өнүктүрөсүңөр. Сүйлөм түзө билүүгө тарбияланасыңар. Жаксы сүйлөмдөр кептин бардык түрлөрүндө кездешет. Мисалы, жайында көп, күзүндө аз. Бул табышмак балдар. Демек, жаксы сүйлөм табышмактарда да кездешет экен. Жаксы сүйлөмдүн баяндоочу грамматикалык ээ менен байланышы жок кыймыл-аракетти ала балды билдирет. Жаксы сүйлөмдүн өзгөчөлүгү бул сүйлөмдүн негизин жалгыз гана баяндооч түзүп турат. Демек, сүйлөмдүн бардык белгилери баяндооч аркылуу гана берилген сүйлөм жаксы сүйлөм деп аталат экен. Мисалы, жаралгандан бери ушундай. Бул сүйлөмдү талдайбыз балдар, синтаксисталдоо жүргүзөлү. Кандай? Ушундай баяндоочу качантан бери, жаралгандан бери. Бышыктооч. Демек, бул жерде жок. Эми балдар, жаксы сүйлөмдөрдүн түзүлүш өзгөчөлүктөрүнө көңүл бөлөлү. Баяндоочу задатооштон болуп, ага кызматчы сөздөр тизмектелип айтылса, үйдө баатыр, жоодо жок. Бул жерде сүйлөмдүн баяндооштору задатооштон болду. Ошондуктан бул жаксы сүйлөм. Жаксы сүйлөмдүн баяндоочу сынатооштон болсо, суудай суюк, уудай ачуу. Баяндоочко экен, мүмкүн, керек деген көмөкчү сөздөр бирге айтылса, жаксы сүйлөм болот. Кары адамга катуу айтуу мүмкүн эмес. Экен деп койсок деле болот. Кийинкиси, баяндооштун милдетин бас мүчөсү аркылуу уюшулган атооштук аткарганда жаксы сүйлөм болот экен. Мисалы, бермейинче суу ичпес. Бул жерде баяндооч атооштуктан болду. Эгерде негизги баяндоочко жарайт, болот деген көмөкчү этиштер жалганса, анда да жаксы сүйлөм болот экен. Мисалы, мындан артык болбойт. Сабагыбызды бышыктоо үчүн 249-көнүгүүнү көчүрүп жазып, сүйлөм мүчөлөрү боюнча талдоо жүргүзөбүз. Ал эми үйгө тапшырма болсо 253-көнүгүү. Үлгү боюнча иштеп, кайра кайтарым байланышка мага жибересиңер. Эмесе, кийинки сабакта жолугушканча саламатта болгула.